Мунафыктын 3 белгиси бар дейт. Барыбыз билебиз. Үчүнчүсү эмне? Аманатка кыянат кылган адам. Азыркы заманда барыбыз көпчүлүгүбүз движение кылып кеткенбиз. Бизнесмен болуп кеткенбиз. Тыйынга тыйынды кошуп бир жумушка тыга салабыз. Шерик издейбиз. Акчасын алабыз. Бирок тилекке каршы шериктин акысын так берген, колас адамдардын эмгегин нак берген адамдарыбыз аз болуп жатат, урматтуу жамаат. Алардын дагы акысын Алладан коркуп так берүүнү, нак берүүнү Аллах насип кылган болсун. Атул ажира хаккаху qabla an yajuffa araqahu. Кайсыл бир адамды жумшап иштете турган болсоң, анын акысы тери катыгыча бергин дейт. Аккан тери катыгыча акысыны толук бергин дейт. Бир жумуш адамдын 7, 8, 9 саат убактын ала турган болсо, ал жумушту аткара турган адамга акым аяна 20 000 бериле турган болсо, сиз келип туруп, сен мага ушул жумушту 10 000 кылып бересиң, 7 000 кылып бересиң, 8 000 кылып бересиң деп айта турган болсоңуз, ал кечирсе дагы Аллахым кечирбей турган күнөө амалдардан экенин эстен чыгарбаңыз. Соодалашуу башка маселе. Бирок акысынан кем берүү, анын бузулушуна себепчи болгону үчүн дагы күнөөгө жазылат, сизге күнөө жазылат. Ушуну дагы эстен чыгарбайлы, урматтуу жамаат. Бул көрүнүш көп кездешет. Айрыкча үй жасаганда, үй там салганда, ремонт кылдырганда, бир нерсени оңдоого адамды чакырганда акысы канча экенин билебиз. Бирок тууганбызго, жердешпизго, жумуш жеңил эле кылып койдуңго, өтө деле оор эмес экен го деп, кээ бир учурда келишкен акчадан азыраак беребиз, кээ бир учурларда келишпей туруп эле төмөн акчаны айтканыбыз, бул дагы туура эмес, урматтуу жамаат. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisindeki uşul hikayede kelgen okuyalarga beken boludu, amal kılıudu nasip kılgan bolsun.